Кутмандуу кечиңиздер менен ардактуу телекөрүүчүм, эс алуу күнүңүздөргө ортоктош болгон 7 каналда чай үстүндө сырдашуу берүүбүз. Бүгүн бизде студиябызда өзгөчө үнгө ээ таланттуу мырза отурат. Ал ким десеңиздер, алдыда тааныштырабыз. Сен демдечи? Жок, өзүңүз эле демдеңизчи, сиздики даамдуу чыгат. Маселе чайды туура тандоодо. Пиала Gold, даамы бай, түсү керемет. Чайдын алтын стандарты. Эми өзүбүз отуруп чай ичели. Пиала Gold, түсү алтын, даамы күчтүү. Чай үстүндө сырдашуу берүүбүздө бүгүн сырдашабыз дегендей, негизле бүгүнкү биздин берүүбүздүн деме өрчүсү пиала чайы. Сиздерге дагы көрсөтүп кетейин. Пиала чайы бул нукура азыктардан жасалган, табигый даам тартуулаган өзгөчө чай. Сиздерге дагы сунуштайбыз. Ал эми биздин телекөрүүчүлөрүбүз бүгүн студиябызга ким келди экен деп, көптөн күтүп, кайсыл мырза экен деп аябай күтүп турган чагы. Анда эмесе тааныштырып кетейин. Ким сени мынча алдаган, жүрөгүңдүн эшигин кагып турам, ач дегенде эле Темир мырзаны бардыгы билип койсо керек алдын эле. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Кош келипсиз. Рахмат, кош келдик. Жалпы биздин 7 канал чай үстүндө сырдашуу телекөрсөтүүсүнүн жалпы көрөрмандары, барыңыздарга кутман кеч. Сиздер менен кайрадан жүз көрүшүп турганыма кубанычтамын. Барыңыздарга ассаламу алейкум. Кандай келип алдыңыз? Сонун келдик. Кечирим сурайм, бир аз кечип келдим, бирок карымаңыздар, ошондой болсо аракет кылып. Мен негизи ар дайым айтчумун да, ошол эфирлердечи. Менин өзүмө жаккан сапатым, жоопкерчиликти мойнума алам, эч кечикпейм депчи. Бирок ар кандай кырдал болуп калган да. Кудайым если кечиктиргиси келсе, кечиктирип коет экен, ошон үчүн бир аз кечип калдым, кечирим сурайм. Өз убагында келдим окшойт, ошон үчүн. Ушул убакытка да буйруптур эң негизгиси. Келиңиз Темир мырза, азыркы чыгармачылыгыңыз жөнүндө эле кеп баштайлы. Кандай жаңылыктар болуп жатат? Чыгармачылык буга чейин ушул ырларды эң акыркы клип менин алдында жаңы клип болуп өткөн жаңылыктар менен бөлүшөйүн. Эң акыркы чыгармабыз Таттуу деген сөз өзүмө таандык. Обону Улан Осмон уулу деген таланттуу кесиптешибиз жана Нияз Абдыразаков деген кесиптешибизге таандык. Бул клипти барып Москвадан тартып келдик, жарымын келип Бишкектен тарттык, Кыргызстандан тарттык. Анан акыркы жаңылыгым ушул. Буюрса келечекте ошол күзүндө быйыл мен мындан 3 жыл мурун жанагы пандемия болуп калган эле, карантин болуп. Ошол карантин менин концертимден башталган негизи. Ошол 3 жыл мурун концерт болбой калган. Маселен 6 март күнү концерт коюлган негизи. 6 март Борбор кала Бишкек, 7 март Жалал-Абад, 8-9 март Ош жергесинде, 11 марттан 21 мартка чейин Баткен жергесинде болчу. 5 март күнү өкмөттөн токтоп чыккан. Ошол концерттер тагыраак айтканда маданий спорттук иш-чаралар токтотулсун деп. Ошол бойдон 3 жыл өттү. Арадан дагы деле айтып кетедикмин ушуна. Бул эми Кудайдын буйругу. Мен сөз айта албай аткан сөз негизи Борбор кала Бишкекте элибиздин батасын алуу менин бирден бир башкы максат, башкы кыялдарымдын бири, башка бир армандай тургандардын бири. Ошон үчүн Кудайым буйруса быйыл күзүндө ниет кое турабыз, эми ошол өзүбүздүн жалпы элибизден батасын алып, Темир Дамирбеков уулуңуздар сиздерге өзүнүн чыгармачылык кечин тартуу кылат деп. Азыртан даярдык башталды. Даярдыктарыңыздар башталыптыр да. Кандай даярданып атасыздар анан? Даярдык азыртан башталганда биз азыр эми фонограммага каршы, то есть фонограмма ырдалбасын деген токтоп жаткан. Демек, концертиңиздин өзгөчөлүгү жандуу жандуу музыка, ушунун баарын азыртан коштолот экен да, ооба, буюрса жакшы инелерибиз бар. Бирөөсү гитарада, бирөөсү Ямахада, бирөөсү барабан. Айтып калбадыңызбы, Таттуу чыгармасын Москвадан тартып келдик деп, эмнеге именно Москва? Анткени Москвага концерт менен барып калдык да биз. Жаңы жылда, тагыраак айтканда 30 декабрь күнү кеттик. Ошо менен 10 январга чейин ошо Россиядагы өзүбүздүн мекендештерге кыдырып концерт бердик. Москвада, Санкт-Петербург, Новосибирск, Красноярск, ошол шаарларда кыдырып, өзүбүздүн мекендештерге сонун концерт тартып алып, анан ошол концерт менен барганча бир жолу Москвадан келип тартып келдик.
ушул акыркы чыгармаңыздын сөзү өзүңүздүкү экен, айтып калбаңызбы? Анан деги эле ар бир чыгарган ырыңыз хит болуп, элдин оозуна алынып келет десек дагы болот. Анан ошол сиз чыгарган чыгармаларды өзүңүзгө таандыкпы көпчүлүгү? Негизи мен өзүм обон чыгарам. Өзүм сөз жазам. Менин ырларымдын 80% сөз өзүмдүкү. Анан бир 30-40% обон өзүмдүкү. Мен ошол чыгармачылыкка жаңы аттанган кезде эң алгачкы чыгармам ушул өзүмдүн туулган жериме арналган Туулган жерим деген чыгармам чыгып, ошол радиолордон аябай жакшы кеткен. Хит парадтардан жакшы орундарга, алдыңкы орундарга жетишип, анан барып Туулган жеримен клип тартып келдим. Сиз анда обончу десек дагы болот экен да. Обон чыгарам, сөз жазам. Өзүм эле эмес, анын жалпы чыгармачылык эже карындаштарга, досторго сөз жазам. Чыгармачылыкта мен ошол кимдерге жазып бердиңиз? Нияз Абдыразаковдун көп ырларынын сөзү меники. Анан кийин Роза Шакирова менен да Айпери Ерматова деген ошол экөө дуэт ырдаган Кызыма деген анын сөзү меники. Мен өзүмдүн продюсерим Лутфулла Бузурманкулова агабыздын анча мынча ырларынын сөздөрү меники. Продюсерим деп калдыңыз, Учурда мамилеңиз кандай? Иштешип жатасызбы же? Негизи мен ошол мындан 5,5 жыл мурун келишим түзүлгөн. Анан кийин башында 3 жылга деп түзүлгөн келишим, анан кийин 5 жылга деп түзүлдү. 3 жылда өттү, 5 жылда өттү. Бирок мен айтчумун, негизи продюсериме ошол негизге ошол келишим бул жөн эле сөз, келишим бул жөн эле келишим. Биз чыгармачылыкта эмес, чыныгы жашоодо түбөлүк каташа турган келишимге кол коелу деп. Мен ошондо телегөрүүчүлөрүбүзгө тактап айтып кетели. Продюсериңиз менен негизи келишим токтогон, бирок жеке жашооңузда мамилеңиз мыкты. Келишим токтогон менен бирок жумушубуз мурункудай эле негизи. Дегенмен бирок андан бери 5 жыл өттү. Биздин келишим башталганына мына 5 жыл болуптур. Келишим да бүттү деген сөз да болгон эмес. Демек, биз агайын болуп калдык. Мага ата ордуна ата, маселе чыгармачылыкта жол-жобо үлгү көрсөтүп, ырларымды, клиптеримди ошол алгач продюсердин сынынан өткөрүп туруп, анан элге тартып алабыз. Ошон үчүн биздин келишим негизи токтоду деп сүйлөшө элекпиз, бирок ошол агайын катары мамиле жакшы, чыгармачылыкта дагы мурункудай эле ырчы продюсер катары иштешип атабыз. Жакшы, анан сиз экөөбүз ооба телегөрүүчүлөрүбүз дагы түшүндү болуш керек. Анан чыгармачылык жөнүндө көбүрөөк сүйлөшөлү, көптөн бери азыраак дагы көрүп калдыкпы же ошол боюнча да айта кетсеңиз. Азыраак көрүп калганыңыз туура, бирок негизи мен көрүнбөй калдым акыркы күндөрү. Эмне Темир мырза эмне иш менен алек болуп жүрөт деп сиздин көрөрмандарыңыз күтүп жатса керек да. Чыгармачылык иштери менен алек болуп жүрөбүз. Анткени мындай эмеспи, ошол адам заты негизи чоңойгон сайын ошол тиштиктерин, жоопкерчиликтерге жашоого көз карашың, мурунку бала аялдар жок. Ошол чоңойгон сайын менимче ошол бир эле чыгармачылык эмес, башка өзүмдүн жашоомду дагы алып кеткен. Жеке жашооңуз. Ооба. Кээде ошол чыгармачылыгыбыз калып калат, бирок эми калып калды дегенде такыр токтоп калган жок. 2 жаңы ыр турат буюрса. Бүтүп калды. Бирөөсү шаңдоо, мен негизи көбүнчө шаңдоолорго көбүрөөк базым жасайм. Бирөөсү жайрак чыгарма. Ошол демекче 2 чыгарманы тең быйылкы жылдын аягына чейин, күзгө чейин 1-2 ай аралыгында 2 клип тартабыз деп жакшы ниет кылып турабыз. Ошол ыр менен клипти чогуу чыгарабыз деп. Бир чыгат. Анан эң башкысы быйыл ошол Кудай буйруса көзүндө концерт берсем эле болду эле мен. Азыркы максатым чыгармачылыкта. Быйыл жакшы жаңылыктар болду, анан сырткары маданияттын мыкты кызматкери. Ошолорго токтолуп кетиңиз. Маданияттын мыкты кызматкери төш белгисин алдым. Жемиштүү жылдардан болуптур да. Урматтуу телегөрүүчүлөр, дагы бир жолу баса белгилеп кетели. Мына быйыл буюрса сиздер күткөн, көптөн бери күтүп жүргөн Темир мырзанын өзүнүн жеке концертин тартуулайт экен. Алдыда буюрса даярдыктар дагы жүрүп жатат экен. Жүрөгүңдүн эшигин кагып турам ачач деген ырыңыз дагы бир учурда аябай хит болуп кетпедиби? 2008 жылы. Ооба. Анан бирок көрөрмандарым бер деген ушундай бир суроо болуп атат. Беришим керек баары бир. Таптыңызбы? Ачтыңызбы дегендей. Негизи жүрөгүңдүн эшигин кагып турам
Бул өзгөчө чыгарма. Эми жөн эле Мен ар жаралып бир калбаса адам керек. сүйүү туралы. Анан жакында ошол бир болбой эле койсун, ажырашуу тууралуу ыр чыгат. Ошондо ойлойм, ажыраштыңызбы деген суроо келет го депчи, Кудай сактасын. Бул эми чыгармачылыктагы чыгармачылыктагы бул ырлар жөн гана ырлар. Анан жүрөгүмдүн жеке жашоомду мен негизи буга чейин айтам. Ошол мен жалпы элибизге айтам. Ачыктабайсыз. Жалаң чыгармачылык жөнүндө сүйлөшөлүчү депчи ошол телеканалдарга келгенде. Эми ал жеке жашоо, жеке Келиңиз жашоо. анда жеке жашооңузду баягы эми ооба жеке жашоо, бирок көпчүлүк көрөрмандарыңыз кызыгат экен да ошол нерсеге дагычы. Анан кире эле жооп берип коюңуз. Эфирлерге барганда да сурайт негизи жеке жашооңуз кандай депчи. Жеке жашоом сарынен. Негизи буга чейин айтчумун. Жакшы көргөн адамым бар, жүрөгүмдүн ээлери бар. Сүйүктүү ата-энем, бир туугандарым. Андыктан мекенди сүйөбүз, элибизди сүйөбүз. Анда урматтуу телекөрүүчүлөр, мындан кийин Темир мырзаны кыйнабай эле коелу жеке жашоосун сурап, Эң негизгиси алдыда чыгармачылыгыңызда ийгиликтер коштолуп жатыптыр, Ушул өзүңүз ар бир ырда илхом келет да, обон жаратарда, ыр жазарда, кайсыл учурда? Жалгыз калган учурда. Анткени мен ойлойм, ар бир ушул эмеге негизи ушул чыгармачыл адамга көбүнчө ошол студияда олтурганда, же рульда баратканда, же бир ойлонуп жатып калат эмеспиңби жалгыз ошол учурда. Эгер жаныңда бирөө болсо, алаксып жүрө бересиң, аны менен сүйлөшүп, маек куруп, жалгыз калган учурда ойлоносуң, мен бүгүн эмне жумуш бүтүрдүм, эртең эмне ишим бар, Кудайым каяктан рызкы берип атат, эмне кылыш керек, ушунча элге жакшы музыка тартуу кылыш керек, эл тыңдай турган, эл уга турган, демек кандай ырлар керек, ойлонуп, анан мындай ырлар керек, менимче деп туруп, ошондо мындай өзүңдү анализдеп туруп, ошол учурларда обон келет. Мага, билбейм башкалары кандай. Сизге ошол учурда эргүү келет. Кээде жанымда досторум, же ушундай бир туугандар менен, же бир нерсе менен жүрсөм, алыс жүрөрүм. Мен жалгыз калганда, же жалгыз жолго чыкканда алыс машина менен, же үйдө жалгыз калганда, ошондо мага көп обондор негизи ошондо жаралат. Анан кээде обон чыгаргым келбесе дагычы, бирок изденем негизи кандай обон чыкса, кандай обон. Ошол учурларда чыгат обондор. Диктофонго жазып алам. Анан кийин азыр диктофондор негизи көп черновой вариант обондор. Анан кийин уже бир канча убакыт өткөндөн кийин унутуп калат эмессиңби? Анан тыңдап көрөсүң кандай обондор бар экен. Анан арасында жакшылары болуп калат. Анан ошолорду алып туруп бышырып иштейсиң. Урматтуу телекөрүүчүлөр, Темир Дамирбеков бүгүн биздин студиябызда конокту. Эң сонун сырдашы болуп атат. Буга отурлай эле акыркы чыгарган чыгармасы таттуу, ошонун клибине кезекти берели. Кана даярсыңарбы? Даярбыз, келгиле. Кайсы кылыс тартылат? Мына дап даяр. Ушул тартылабы? Азыр макияждан кийинчи тааныбай каласың. Ишенгиле, давай, даярдангыла. Canım, tunuk mahabbatım özün bol. Canım, жүрөгүмдөн açtım sağa жол. Canım, көңүлүңө гүл өсүрүп берейин. O canım, olsun amın özüngө tengim bol. Tatlı tatlı mendeki mahabat, katlı katlı suyumun ayarlap. Tatlı tatlı bir seni жүрөгүm dün aralap. Tatlı tatlı mendeki mahabat, katlı katlı suyumun ayarlap. Jaktı jaktı gözlөрүң aragan, sağa suyum gücü baratat. Canım, жүрөгүмдү сактап жүрдүм сени деп. Canım, жылмайганың жан дүйнөмдү эргитеп. Canım, махаббатым бир өзүңө арнайын. О, canım, жүрсөң болду сен жанымда эркелеп. Таттуу таттуу мендеги махаббат, каттуу каттуу сүйөмүн аярлап. Таптуу таптуу бир сени жүрөгүм дүйнө аралап. Tattoo tattoo mendeki mahabbat, kattu kattu suyumun ayarlap. Jaktı jaktı gözlörün ara
сүйім күші баратат. Стоп! Макияж өшіп кетті ғой мұның. Мо берген ақшаңар бар. Макияжың кетмей oldu ғой. Болай, батырақ жасаңдар. Hazır, bir minutda. Son болып қалды. Başla. Tatlı mendeki mahabat, kattu suyumun ayarlap. Tatlı bir seni yüreğim dün aralap. Tatlı mendeki mahabat, kattu suyumun ayarlap. Jaktı gözlerin aragan, sağa suyum gücü baratan. Дағы макияж ағып кетті. Болды, тоқтаттық. Сендемдечи? Жок, өзүңүз эле демдеңизчи, сиздики даамдуу чыгат. Маселе чайды туура тандоодо. Piyala Gold, даамы бай, түсү керемет. Чайдын алтын стандарты. Эми өзү зылтырып чай ичели. Piyala Gold, түсү алтын, даамы күчтүү. Келиңиз Темир мырза, чайдан ичиңиз, ысык чайдан ичиңиз. Рахмат, сонун чайыңар. Келиңиз дагы кандай пландар бар, алдыда кандай максаттарыңыз бар, ошого кененирээк токтолуп кетпейсизби? Мына жеке концертимди берем деп атасыз, дагы кандай пландарыңыз бар? Негизи 30-ында ора-кора болгон, 40-ында кылыч чаппайт. Ошон үчүн азыр жигит кезибизде негизи мен өзүмө да айтам, досторума да айтам, инилериме көп айтам. Ошол жигит кезде, энергия бар кезде, өрт кезде убакытты туура пайдалангыла. Жанагындай тренингтерге катышкыла. Туура бизнес алып кетүүнү үйрөнгүлө. Ошол эле учурда рызкың качан көбөйтүлөт, качан байыйсың, ата-эне менен, бир туугандарга жана туугандарың менен мамилеңди бекем кылганда, ошол тууралуу көп айтам. Ошон үчүн мен дагы айтып эле жана жашың өткөн сайын, мындай өзүңдүн жеке жашооңду да ойлонуп баштайт экенсиң деп. Ошон үчүн жеке жашоодо мен чыгармачылыктан сырткары азыр ушул бизнестерди ойлонуп атам, ушул байкелерибиз бар, бизнесмен аректенген. Ошолорго жолугам, ошолордун кеп кеңешин угам, кандай бизнес кылса болот. Анткени негизи адамдын жашоосу өз колунда. Иштесең тиштейсиң. Демек, ошол келечекте Кудайым буйрса, билбейм, канча бир канча жылдан кийин сиз менен Кудайым насип кылып, ушундай дагы чай үстүндө сырдашып калсак, мынча жыл аралыгында мындай бизнеске жетиштим деп келип мактаныш эмес, сыймыктануу менен айтууну Кудайым насип кылсын. Демек, азырча ошол чыгармачылыктан сырткары бизнес менен алектенип жатасыз да? Бирок мен бала кезде негизи мен өзүм бала бакчадан ырдачумун. Атам музыкант, өзүм апам медицина кызматкери. Ошондо канча жаштан баштап ырда баштадыңыз сиз? Мен бала бакчадан баштап ырда баштадым. Бала бакчадан. Атам менен аккордеон менен ырдайт элек. Андан кийин мектепте Алипи майрамдарда, мектептин ар бир майрамында темир ырдайчу негизи. Жылдыз болчусуз. Жылдыз болчумун. Чын эле ошол кезде каттар келчү магачы. Кыздардан, Кыздарданчы. Ой, өзүнчө бир. Андан кийин ошол жаш таланттардан башпай келе орундарды алып жүрдүм, ошол шаардык, областтык кароо сынактардан. Андан кийин ошол кездеги кыялым бүгүн азыр мен сиз менен отурам. Мен ошол кезде орусча айтканда мечтам болчу, кыялым болчу. Кыялдаңыз. Шүгүр. Ошон үчүн сөзсүз түрдө кыялданыш керек. Жакшы нерселерди кыялданыш керек. Азыр мен сизге айтпайм, Кудайым буйрса дагы насип кылса бир 5-10 жылдан кийин ырчы жана бир жакшы, күчтүү жеке ишкер же бизнесмен деп тааныштырып калалы, буйрса. Кудайым буйрса. Анан чыгармачылык жаатында кандай кеңеш бере аласыз? Анткени азыр чыгып жаткан муундар аябай көп ырчылыкка аттанып жаткан, ошолорго кандай кеңеш бересиз? Эң биринчи негизи мен ушуну да айтам. Сен күчтүү медик бол. Же болбосо күчтүү архитектор бол, күчтүү дизайнер бол, күчтүү мугалим бол, күчтүү ырчы бол. Ийгиликке жетүү үчүн эң биринчи сенин адамгерчилигиң керек. Жана жөнөкөйлүгүң, жана эл менен жакшы мамилең керек. Анан кийин сенин өзүнүн профессияң деп айтам көбүнчө.
Ошон үчүн мен ырчыларга айтар элем, сөзсүз түрдө ийгиликке жетүү үчүн чындыгында биринчи мамиле керек. Улуулар менен, досторуң менен ошол мамиле аркылуу сен таанышасың. Ырчылар менен таанышасың, студиялар менен таанышасың, жакшы мамиледе болосуң. Анан азыр эми токтом чыккан фонограмма деп. Ошон үчүн эң алгач вокалдан сабак алыш керек. Же болбосо искусствода, консерваторияда окуп. Көз карашыңыз кандай фонограмма деп калдыңыз негизи эле? Негизи бул көз карашым жакшы. Бирок көпчүлүк мамлекеттерде мындай мыйзам жок. Фонограмма менен ырдайт. Көп, почти бардык эле мамлекеттер. Бирок алар афишага жазып коет. Концертибиз фонограмма менен коштулат депчи. Каалоочулар келет, каалоочулар ошо афишаны карап туруп эле, бул фонограмма. Эми бардыгы фонограмма эмес, жандуу ырдайт. Арасында фонограммалар бар. Анан өзү таңдап берет, бул жандуу экен, мунукунда фонограмма коштулат экен деп ошо жараша кире берет көрөрмөндөрү. Анан кийин бизде жакшы, бизде такырыктуу салып таштаган. Ошол эми концерттерде. Демек бизде концерттерге ылайык Токтогул Сатылганов атындагы Кыргыз улуттук филармония бар. Чоң залыбыз, концерттик залыбыз жок. Бизде спорт ордосу атайт. Бул спорт ордосу. Бул жакта спорттук мелдештер өтөт. Бул жактын еще ырдаганда негизи биз ырдап жүрөбүз. Андан бери кайрымдуулук концерттер болду, мындай болду. Анан кээде жанагы ырчылар ырдай албайт турбайбы деген ошол аппараттан эстет. Бир жакшы кой сойгон бирөөнү алып келип туруп мокок бушак берип койсоң сой албай калат. Ошондой эле сыяктуу. Демек бизге жок дегенде ошол спорт ордосуна жакшы аппаратура, монитор, жакшы микрофон керек. Же болбосо ошол башка мамлекеттегидей атайын концерттик зал куруп берсе өтө сонун болот негизи. Ошон үчүн азыркы концерттерибиздин бардыгы көпчүлүгү филармония жандуу концертке өтө сонун. Ошон үчүн филармонияга берип калышты. Биз дагы жакшы ниет кое берели. Буюрса алдыда сиздерге дагы ошондой шарттар түзүлүп калаттыр. Буюрса. Анан жандуу ырдап, элге жагымдуу ырларыңыздарды тартуулап жүрө бересиздер. Анан ошо жанагы жаштарга айтарым эмне? Эң башкысы билим, музыкалык билим керек. Жакшы ырдаш керек. Анан кийин, анан сөзсүз түрдө чыгармачылык бул эми чыгармачылык эмес. Ар бир жумушту баштаарда эмне керек? Акча керек. Бизнес. Сода сатып кылам десең да оборотуңа акча керек. Шоу бизнеске аралашам десең да эмне керек? Ыр жаздырганга акча керек, клип тарттырганга акча керек. Бирок башкысы каалоо болсо баары болот да. Сөзсүз түрдө каалоо менен мойнунан байлаган ит ого жарабайт дейт го. Ошон үчүн бала эмнени каалайт? Ата-энелерге айтар элем, ошол баланы ошол өз каалоосуна алып барып. Анткени өзүң жумушуңду сүйүп аткарсаң, андан тажабайсың биринчиден. Сүйүп аткарасың, жана сүйүп аткарган жумушуңа сен ийгиликке жетип, жакшы акча иштейсиң. Келиңиз Темир мырза, сиз көп жылдан бери чыгармачылыкта жүрөсүз, сахналарда жүрөсүз, гастролдоп дагы жүрөсүз. Анан бир кызыктуу учурларын, кыйынчылыктарын дагы айтып кетпейсизби? Кызыктуучулар эмне? Кызыктуучулар көп болот. Азыр бизде ошол гастролдоп жүргөндө, концерт учурунда көбүнчө эми Кыргызстандын көпчүлүк азыр эми жакшы болуп калды. Мындан бир канча жыл мурун маданият үйлөрүндө полдор жанагындай болчу да, мындай секирсең чирип калган, кыймылдап сынып кете турган абалга жетип калган болчу. Анан гастролдоп жүрөбүз, ырчы кыздар бар. Анан концерт бүттү, тааныштырып атабыз. Бир кызды бул мындай кол-чабуулар менен бул кыз ал алдына чыгып башын ийгип кол-чабуу. Экинчи кызыбыз мындай ушул таланттуу кыз кол-чабуулар бар башын ийгиген боюнча турбайт. Биз байкой калыптыр. Эли кол чаап атат. Мен ойлогом, элинин кол чапканына турбайт окшойт деп. Анан эли кол чаап бүттү, дагы эле турбайт. Аягында тартканда туфли калды, буту өзү чыкты. Аксап келип кайра ордуна туруп алып, туфли ортосунда калып калды. Эл кол чаап бүтпөйт, эми биз да күлүп атабыз, анан баарын тааныштырып бүттүк. Чыгып кеттик, бирок жанагы туфли дагы эле сактанып турат дегичи. Туфлиңди алып кел деп тетиги эмелер коноктордун баары кыйкырып, аягында мен чыгып туфлини тартып. Мындай учурлар көп болот негизи. Өзүңүз макул айымдарда ушундай, сиздечи, сиз өзүңүз кандай ушундай бир күтүүсүз кырдаалга кабылгансызбы? Күтүүсүз кырдаал көп болот негизи, бирок андайларды баттыраак унутканга аракет кыласың. Эстеген сайын ыңгайсыз болосуң анткеничи. Сахнада чыгып баштаганда ар кандай учур болуп калат. Анан бир жерде ошол чакырып калды. Мен кайдан билем, фонограмма ырдай болсо эми аппарат начарыраак экен. Анан мен өзү негизи кыймылдап көп ырдайм. Шаңдоорларды ыйдап атсам микрофон башы чыгып, уже үнүм келип калды. Ырдап кетердим дальше, эмне кыласың? Жарылып ыңгайсыз болуп, кып-кызыл болуп тердеп кетип. Ошондо фонограмма болчу да, Фонограмма болчу ал кезде.
ошондой учурлар болуп болуптур да. Негизи баягы аппарат анча-мынча начар жерлерде фонограмма ырдайбыз. Аны моюнга алабыз. Мондай ошондой эң сонун аппаратсон жерлерде жандуу ырдайбыз. Акыркы күндөрү мен ошол жакшылыктарга тойлорго барганда дагы акыркы күндөрү жандуу ырдап баштадым. Мен эми жакшылык тойлордо көп жүрөм, анткени мен баягы алып баруучулук кызматында калат эмесминби? Ошон үчүн баягы күн сайын, ар күн сайын той мага практика. Тагыраак айтканда ошол тойдо ырдап. Ошон үчүн той деп калбаңызбы? Тойдо кандай жандуу үн менен ырдайсызбы же ар кандай? Көбүнчө жандуу үн менен ырдайбыз тойлордо. Жайырларды, шаңдоорларды. Азыр бизде ырчылар көз тийбесин көпчүлүгү жандуу ырдап калды. Мурунтан жандуу ырдагандар эми ал Бактияр байкебиз, көп ырчылар бар эмеспи? Солтан байкебиз. Азыр эми баары эле жандуу ырдап калышты той жакшылыктарда. Той деп калдыңыз, анан азыр мына учуру келип, сезону болуп, тойлоп эле күндө тойлоп жатасыз. Элибизде той болсун. Чакыруулар болуп атат. Той болсунчу. 3 жыл мурун жана жогоруда айткандай карантин учурунда не болду эле? Кошунабызда да чыгып амандаша албай калбадык белек. Демек той эле. Ал эми мына ушундай кызыктуу учурлар болот экен, кыйынчылыктарына да токтолуп кетпейлиби? Кыйынчылыктары, негизи эле чыгармачылыкта. Чыгармачылыктын кыйынчылыктары өтө эле кыйын негизи. Маселен, түнү бою таң аткычак уктабайсың. Ушундай жерлери бар. Гастролдоп жол жүрөсүң, жакында эле ошол Орусияны кыдырып келдик депти. Мындай шаарларды катар уюштурган аралыгы бир күндө бош эмес. Концертти бүтүрөбүз, учабыз. Ошондо канча кайсыл аймактарына бардыңыздар? Канча күн болдуңуздар ал жакта? 10 күн болдук да. Маселен, Москвада концерт бүттү. Эми ал жакта концерттер кеч башталат. Саат 11-де башталат, таңкы саат 4-кө чейин бул. Ал чай концерт болчу. Андан кийин ошол 4-тө бүтүп эле үйгө келип костюмду которуп, 5-те учтук Новосибирскиге. Новосибирск Москвадан 5 саат алдында экен. Эртең саат 7-де учтук. 5 саат учуп барып Новосибирскке конгондо саат 6-да концертибиз башталат, 5:30-да кондук. Ушундай учурларга чыкты. Уктай элекпиз самолетточу, уктай албайсың эми. Түшүп барып эле башты жууп кайра концертке кирип кеттик. Концерттен чыктык, андан Новосибирскиден Красноярскиге самолет учпайт экен. Поезд менен кеттик. Концерт бүттү, концерттен чыгып поездга отурдук. Поезд менен Красноярскиге бардык, концерттин башталышына бардык. Бардык, башты жуудук, сразу концертке кеттик. Ушундай да. Красноярскиде концерт бүттү, андан самолеттен учуп Питерге учуп келдик. Питерде түштөргө ошо обедке жакын келдик, эми 4-5 саат уктадык. Ушундай аябай жүдөп кетесиң. Даже ошол жанында отурган сүйлөшкүм келбей калат негизичи. Ошол анткени адам чарчаганда, ошол концерттен концертке. Бирок эми бул кезде айтып атпайм, бир кезде бул менин кыялым болгон үчүн мен муну баягындай орусча айтканда приятная усталость деп коет го негизи. Жагымдуу чарчоо. Ошондой болду. Ошон үчүн ар бир жумуштун түйшүгү бар, ар бир жумуштун. Мен деле ырчы болсом болмок экен деген комментарийлерди көп окуп калабыз. Болсун. Кудайым насип кылса болсун, Кыргызстандын маданият тармагын көтөрсүн. Темир мырза, мына убакыт дагы бат эле. Болду. Аяктап калды. Негизи чакырууңуздарга рахмат. Байкап турмун убакыттын бат өткөнүн. Ооба, баягы сиз менен чыгармачылык жөнүндө сүйлөшүп, сонун жаңылыктарды айта кетпедиңизби? Анан убакыт дагы бат эле өтүп кетти. Негизи адам жаныңдагы адам кандай болсо, мындайча айтканда жаныңда адам жакшы болсо, убакыттын кандай өткөнүн билбей каласың деп атпайбы? Негизи чай эң башкысы, чайыңардын даамы жакшы экен. Ооба. Кыргызда баягы жакшы сөз бар эмеспи? Чайдын даамы чайда эмес, чайлашкан адамда деп. Ооба, туура айтасыз. Анан өзүңүз көргөндөй эле пияла чайы бул нукура азыктардан жасалган табигый даам десек дагы болот. Пияла чайын сиздер деле үйдөн кайсы чайды ичесиз деп сурап койбоймунбу? Мону берип үйдөн ичиңиздер деп айтат экен десем. Жок, туура эле баамдадыңыз. Сизге тамаша, үйдөн. Жок. Мен сизге атайын ушул биздин демөөрчүбүз пияла чайынан бир кружка жана чай. Ушул үйүңүзгө барып алып, чай үстүндө сырдашууну да эстеп, бүгүнкү берүүбүздү да эстеп, ичип туруңуз. Белеке. Мен үйдөн эми пияла чай ичем болду. Бул эң жакшы. Рахмат, негизи чакырууңуздарга рахмат. Анткени чыгармачыл адам менен ошол көрөрмандардын ортосундагы бул алтын көпүрө сиздер. Ошон үчүн бизди чакырып, ушундай жакшы маана менен, жакшы маек коруп элдерге, элибиз менен баарлаштырып, жүз көрүшүп турган сиздерге рахмат.
Анткени ошол биз эми жалгызбыз чыгармачылар. Сиздердин артыңыздарда чоң команда турат, жалпы операторлор, режиссерлор, ушу жалпы жамаатыңыздарга, анан өзгөчө сизге рахмат. Ошол 7 канал чай үстүндө көрсөтүүсү ар дайым элибизге ушундай жакшы маанай, анан ошол жакшы жаңылыктар менен элибизди улантып туруңуздар. Эч убакта элибизде чыр болбосун, ар дайым ыры болсун дейли. Жалпы элибизге тынчтык, амандык, ошол быйылкы жайды көңүлдөгүдөй эс алып өткөрөлү. Чакырууңуздарга рахмат. Кудайым буюрса жаңы чыгармаларды сөз сиздер аркылуу элибизге тартып алып турабыз. Өзгөчө сизге рахмат. Рахмат сизге дагы, буюрса алдыда кийинки эфирлерде дагы ушундай жакшы жаңылыгыңыз менен, жакшы чыгармаларыңыз менен келип, анан ар дайым ушундай жадырап жайнап элибизге кызмат кылып жүрө бериңиз. Сизге дагы биздин эфирге келип бергениңизге терең ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн бизде конокто Темир Дамирбеков болду. Кийинки эфирден көрүшкөнчө аман болуңуздар.